Саламатсыңарбы? Бүгүнкү видео сабакта биз кыргыз элинин эң маанилүү жана кооз салттарынын бири кыз узатуу тууралуу сүйлөшөбүз. Бул салт кыргыз маданиятында өзгөчө орунга ээ. Ошондой эле биз кошок деген салттуу ырдын маанисин жана анын кыргыз эли үчүн канчалык баалуу экенин үйрөнөбүз. Андай эмесе, сабагыбызды баштайлы. Сабактагы жаңы сөздөрдү карап көрөлү. Биринчи сөз honor урмат. Folk эл. Consider эсепке алуу. Lyric ыр сөзү. Perform аткаруу. Farewell коштошуу. Treat сыйлоо. Message билдирүү. Southern түштүк. District район. Record жазуу. Биринчиден, кыз узатуу деген эмне салт? Кыз узатуу бул кыргыз элинин эң маанилүү жана кооз салттарынын бири. Бул салтта кыз турмушка чыгып жатканда аны туугандары, жакындары узатып, жакшы тилектерин айтышат. Кыз узатуу учурунда өзгөчө кошок деген ыр ырдалат. Кошок бул кыз менен коштошуу ыры. Анда ата-эненин сүйүүсү, кайгысы жана кызына болгон ак батасы айтылат. Кошок ырлары кыргыз элинин фольклорунун жана маданиятынын маанилүү бөлүгү болуп эсептелет. Илгери кыргыздар кызын башка үй-бүлөгө узатып жатканда сөзсүз кошок ырдашкан. Эл арасында эң кооз сөздөрдү табуу жана эң жакшы обон чыгаруу абдан маанилүү болгон. Кээде адамдар атайын милдеш уюштуруп, ким эң сонун кошок чыгарарын салыштырышкан. Ошентип, кошок ырлары убакыт өткөн сайын өңүгүп, эл ичинде кеңири тараган. Азыркы күндө дагы бул салт кайрадан популярдуу болуп жатат. Көпчүлүк кыз узатуу тойлорунда кошок ырдалып, узатуу аземи өзгөчө маанайда өтөт. Бул ырлар аркылуу апалар кыздарына болгон сүйүүсүн билдиришет. Ошондой эле алар кыздары жаңы үй-бүлөсүндө бактылуу жашасын, жакшы мамиле көрсүн деп тилек кылышат. Бул салт айрыкча Кыргызстандын түштүк аймактарында жакшы сакталган. Ош облусунун Өзгөн районунда дагы мындай кошок ырлары көп айтылган. Мисалы, Санжырачы Боорубай ата деген китепте Жаңан-Бүбү Боорубаева айткан кошок ырлары жазылып калган. Бул кыргыз элинин салтын сактап калууга чоң жардам берген. Сабактагы жаңы сөздөрдү карап көрөлү. Биринчи бул advice кеңеш. Polite адептүү. Well-mannered жакшы тарбияланган. Disappoint көңүлүн калтыруу. Assume деп ойлоо. Gently акырын. Call out үн салуу. Marriage нике. Reason себеп. Кыз узатуу учурунда эне кызына акыл насаат айтат. Ал кызына жаңы үй-бүлөдө ысылык, тарбиялуу жана сабырдуу болууну эскертет. Ата-энеңди уят кылба, жакшы келин бол деп кеңеш берет. Эне кызына мындай мисалдарды да айтат. Эгер ак калпак кийген адамды көрсөң, аны атаң деп ойлобо. Өз атаң келсе, эшикти жай ачып тосуп ал. Бул сөздөр кызга өз ата-энесинин орду өзгөчө экенин түшүндүрөт. Ошондой эле апасы, эгер ак элечек кийген аялды көрсөң, аны апам деп ойлобо. Энең келсе, аны тынч жана урмат менен тосуп ал, деп айтат. Бул насааттар аркылуу кыз жаңы үй-бүлөдө өзүн кандай алып жүрүшү керек экенин үйрөнөт. Эне кызына үй-бүлөдө тынчтыкты сактоону да эскертет. Ал күйөөсүн ачуулантпоону, уруш чыгарбоону жана ата-энесин жаман сөзгө калтырбоону айтат. Кыргыз элинде үй-бүлөнүн ынтымагы эң маанилүү нерсе болуп эсептелет.
Кошок кырларында ата-эне кызынын канчалык мээрим менен чоңойгонун дагы айтып беришет. Алар кызын жамандыктан сактап жүрүшкөнүн эскеришет. Ошондой эле кайненеден дагы кызымды өз кызыңдай коргоп жүр деп суранышат. Илгери адамдар кызды жаман көздөн сактоо үчүн анын чекесине тумар же белги коюшкан. Бул аны жамандыктан жана көз тийүүдөн коргойт деп ишенишкен. Андан кийин кайненеси дагы кызды коргоп жүрсүн деп тилек кылышкан. Кошокто Кудайга дагы кайрылышкан. Андан кызды карап, жардам берип жүрүүсүн суранышкан. Эгер кызга жакшы мамиле кылбаса, анда калыңды кайра алып коебуз деп дагы айтышкан. Калың бул күйөө тарап кыздын үй-бүлөсүнө берген акча же белек. Кошок бул жөн гана ыр эмес. Ал кыргыз энелеринин жүрөгүндөгү сүйүүнү, камкордукту жана ак батаны билдирет. Ошондуктан кыз узатуу учурунда көп адамдар толкунданып, кээде ыйлап да жиберишет. Аягында дагы жаңы сөздөрдү карап көрөлү. Mother-in-law кайнене, harm зыян, charm көз тийбес үчүн тагылган буюм, evil жамандык, matchmaker кудагый, groom күйөө бала, bride келин. Бүгүн биз кыргыз элинин кыз узатуу салты жана кошок кырлары тууралуу көп кызыктуу маалыматтарды үйрөндүк. Сабак силерге пайдалуу болду деп ишенем. Көргөнүңөр үчүн чоң рахмат. Саламатта алыңыздар.